Баарыңыздарга салам. Сиздер менен Айкерим Жайырбекова жана бүгүн биз сүйлөшө турган тема акча темасы. Бул ар бир адамга негизи эле актуалдуу болгон бизде тема, акча темасы ар дайым актуалдуу. Кайсы учурда болсо дагы бизде баягы акча проблемасы менен жүргөн эле адам да. Акча табыш керек, төлөш керек, аны кылыш керек, муну кылыш керек. Эми мен силерге именно ушул акча темасын кененирээк ачып бергим келип атат. Жана акчага биз чындап келгенде кандай маанилерди жана эмне деген баягы түшүнүктүн баарын гана киргизип салбайбыз. Чындап келгенде сиз мисалы конкретный азыр целиңизди ойлоңуз. Канча суммадагы сизге акча керек болуп атат? Балким кандайдыр бир төлөмдөрдү аткарышыңыз керек. Балким кредитиңиз, ипотекаңыз, процентиңиз бар. Ар кимде ар кандай история, балким жоңгада жашаганга, балким квартирада турасыз, неважно, но конкретный суммада акча керек болуп атат сизге. Балким кандайдыр бир максаттарыңыз бар. Ошол максаттарыңызга жетишиңиз керек болуп атат. Материалдык максаттар дейли. Эми ошол максаттарга жетүүдөгү сизге мындай на самом деле канча акча керек болуп атат? Кээ бирөөнө мисалы 100 000 болушу мүмкүн, а кээ бирөөнө 1 миллион, 2 миллион же болбосо доллар менен эсептеген акча болушу мүмкүн. Ар кимдин максаты ар кандай суммадагы акча. Бирок эми ойлоп көрүңүз, ошол акчага сиз канча баягы аракет кылсаңыз дагы, эмне кылсаңыз дагы жетпей атасыз. Кандай күнү дагы ошол акча сизге келбей жатат. Допустим, максат жаздыңыз, бүт баарын пландадыңыз, балким 24 саат иштеп атасыз. Действительно, балким дагы башка жумушта иштейсиз эртеден кечке, бирок баягы максатыңыз дагы эле келбей атат. Балким уже кичине психологиядан түшүнүңүз бар. Кандайдыр бир проработкаларды жасап баштадыңыз, кандайдыр бир иш аракеттерде болуп атат, бирок баары бир баягы сиз каалаган суммада акча жок. Улам бир себеп болуп калат, улам бир нерсе болуп калат дагы, кетип кала берет. Же болбосо акча келсе дагы баягы акчанын берекеси жок. Чачырап алга буга кете берет. Бир орду таба алат. Баягы акчанычы сиз каалаган нерсеге эмес, башка жака эле кетип калат. Анан сиз ойлойсуз да, баягы темселеп иштеп жүрөм, аракет кылып атам, бир нерсе кылып атам, бирок баары бир акчам каякта, результат каякта, жок баягы акча. Эмне кылам мен бул нерсе менен? Таштап кое беремби деп ойлоносуз бир жагынан, бул жагынан ойго кеткенде мындай акырындык менен назад откат кеткенде уже адам эмне болот, уже бул жактан баягы алдыга койгон максат жок, эмне кылсам дагы результат жок деген состояние түшүп кетет да. И главный баягы цель акча болуп атат да. Көпчүлүк адамдын кандай проблема болуп атат, эмнени чечким келет деп мисалы мага разборлоого келгенде сурасаң, акча дейт да, акча темасы. Биринчи орунда акча темасы турат, экинчи орунда мамиле темасы турат, жолдошум менен мамилемди оңдогум келет деп, анан үчүнчү орунда баягы карыз темасы турат да. Өтө эң глобалдуу ушул 3 тема бар. Бүгүн эң биринчи ошол мен силерге акча темасынан баштагым келип турат. Баягы максатыңызды ойлодуңуз, эсептедиңиз. Мээңизде просто примерно эсептеп коюңуз, сизге канча суммада акча керек азыр. Эсептедиңиз, окей. Эми чындап келгенде сиз ошол суммадагы акчаны каалаган жоқсуз. Вам эти деньги, орусча айтканда, не нужны, сизге ал акчанын кереги жок. Абсолютно. Просто подумать азыр ойлойсуңар да, жок, эмнеге Айгерим, ты чё, ты о чём, керек мага, мен муну тиги төлөшүм керек, буларды беришим керек. У кого-то уже балким какой-то кредит поджимает, жок, менде могу кредитин төлөшүм керек, мага керек ошол акча дейсиң. Каяктан кереги жок, керек мага. На самом деле сизге ал акча кереги жок. Эгерде сизге ошол акча керек болгондо, ошол суммада акча келмек. Келиңиздер, муну мындай түшүндүрүп берейин, эмне үчүн сизге акча кереги жок. Адамдар негизи акча деген түшүнүккө өтө көп нерсени киргизип салабыз да. Өтө көп нерсени, бүт жашоонун баардыгын эле баягы акчага байлап салат. Азыркы биз эми материалдык жашоодо жашап аткандан кийин, бүт баарын көрүп аткандан кийин, азыр интернеттин заманы, бүт баарын көрүп атасыңар. Бирөө саякаттап жүрөт, бирөө да бир нерсе кылып атат, тигини алып атат, муну алып атат. Эмне менен? Баягы эле акчанын жардамы менен келет ошол нерсе. И бизде бала кезден эле ошол нерсе мээге кирип калган. Бир нерсе керекпи, акча керек деген түшүнүк. И бүт маанинин баарын биз баягы акчага киргизип салганбыз. Эми өтө жөнөкөй нерсе. На самом деле сизге акча кереги жок дегенде, ошол акчанын аркасында эмне турат? Что вам нужно? Мисалы, ошол акчага акыр аягы барып сиз бир нерсе аласыз. Жөн эле акчаны алып, и вот акча келди деп отура бербейсиз, аны колдоносуз баары бир нерсеге, акча кетет баары бир. Коройт. Ошондо акчаны эмнеге коротосуз деген сөз. Мисалы айтканда, айтышыңыз мүмкүн, мисалы мен саякатка чыкмакмын.
И уже баягы связь пайда болуп атат. Акча барабар саякат, акчам болсо гана мен саякатка чыга алам. Кеттиби? Уже бул установка деп эсептеңиздер. Айтышыңар мүмкүн, эми акчаң жок болсо кантип саякатка чыкмак элең? Понимаете? Сиз жашооңузда 100% эмнеге ишене турган болсоңуз, вот эртең менен күн чыгат, кечинде батат дегендей эле, бул сиздин баягы ишенимиңиз болуп калган. Мындайча айтканда установка деп коебуз орусча, ишеним, кыргызчасы ишеним. Сиз ошого 100% ишенесиз, жашооңузда 100% ошого жараша иштер болот деген сөз. Акча сен үчүн эмне дегенде, сиз мисалы эмне деп жооп берет элеңиз? Акча сиз үчүн эмне? Акча дейли, сиз үчүн эмне? Просто оюңузга келген биринчи сөздү айтыңыз. Кээ бир айтат, акча бул безопасность дейт. Кээ бир айтат, акча бул свобода. Мүмкүнчүлүктү берет, каалаган нерсени кыла аласың. Акча бул каалаган жашоо дейт. Акча бул мындай, кандай десем, кыялдарыңды ишке ашыруу дейт. Понимаете? Ошондо акчага сиз эмне деген маанинин баарын гана киргизип салып атасыз. Сиз акчадан эмненин баарын гана күтүп атасыз. На самом деле сизге акчанын кереги жок. Ошондо на самом деле сизге свобода керек. На самом деле сизге сиз каалагандай кооз жашоо керек. На самом деле ишке ашкан максаттар керек. На самом деле сизге эмне керек? Безопасность керек. Эртеңки күнүңүздө мисалы өзүңүздү жакшы сезе тургандай акча жок. Демек мен өзүмдү эмне сезем? Безопасность сезбейм. Тревога көтөрүлүп баштайт. Кимде бар ошол нерсе? Акчаңар жок калдыбы? Сиздерде уже тревога. Акча жок, мен ачка калам. Значит, сизге акчаң кереги жок, сизге ошо тамак аш керек. Сизге ошондо акчаң кереги жок, сизге үй керек деген түшүнүк да. Мындайча айтканда, ошондо сиз баягы мындай связь түзүп калганда, акча барабар безопасность, акча барабар үй, акча барабар машина, бүт нерсенин баардыгы барып туруп акчага такап койгонсуздар, бүттү. Ошол маани болуп калган. И на самом деле ошондо сизге акча эмес, акчанын аркасында турган нерсе керек. Акчанын аркасында эмне турган болсо, ошол нерсе керек да. И көпчүлүк адамдар дал ошол себептен баягы максаттарына жетпейт деген сөз. Дал ошол себептен сиз каалаган суммадагы акчаны таба албайсыз деген сөз. На самом деле сиз акчаны табайын деген жоксуз. Сиз на самом деле акчанын аркасында турган нерсени күтүп атасыз. Кээ бирөөнү жөн гана сүйүү керек. Акча барабар сүйүү деген дагы бир бизде түшүнүк болуп калган. Акча бар, сүйүү бар. Вот эмне үчүн бул связь каяктан келет? Акча барабар сүйүү, акча барабар мээрим. Баягы бала кезде мындай болушу мүмкүн. Сизде деле бар азыр. Сиз деле балаңызга ошол нерсени берип атасыз. Балдарыңызды таштап иштеп кеткенсиз. Баягы чоң атанын, тайтанын колдоруна таштап, же жакын адамдарыңыздын колуна таштап, балдарыңызды иштеп кеткенсиз. Кой акча табайын, иштейин, ушул балдардын келечегин курайын деп. И балада эмне деген түшүнүк пайда болот? Акча барабар сүйүү. Мен сүйүүнү, мээримди алыш үчүн ата энемден мен акча табышым керек. Акча болсо, менде ошол сүйүү болот. Любовь равно деньги. Понимаете? Ошол просто связканы. Бул өтө көп адамдарда бар. Же болбосо, баягы сиз балаңызга достаточно жеткиликтүү мээримди, сүйүүнү бере алган жоксуз. И баягы өзүңүздү күнөөлүү сезесиз да, и балама убакыт бөлө албай атам, балама бир нерсени алып бере албай атам деген ой кетет да баягы жерден. Анан эмне кыласыз? Оюнчук алып бересиз, кийим алып бересиз, баягы ушундук ышылса мен жебесем дагы балам жесин. Баарын балама. Баламда эң жакшысы болуш керек. Мен андан көрө төтөнөп иштейм, же болбосо эртеден кечке жумушта төтөнөп иштейсиз, и балаңызга болгон нерсенин баарын бересиз. Баланын ошол эсинде калдыбы, калган жок. Баланын эсинде, мээсинде эмне деген баягы программа кирип калды. Эгерде ата энемдин сүйүүсүн алыш үчүн, демек мен акча табышым керек. Понимаете? И бул жакта да ушундай нерсе бар дагы. Мен ата энемди саякатка чыгаргым келет, мен ата энеме муну алып бергим келет, тигини алып бергим келет. Анан ата энемдин алдында ушуларды кылбай аткан үчүн өзүмдү күнөөлүү сезем, эч нерсе кыла албай атам, эч нерсе бере албай атам. Бул айымдар да болот да. Өзүм эмне кылышым десе, мен өзүм турмушка чыккам, мынча бала менен үйдө отурам. Бирок ата энемдин алдында өзүмдү күнөөлүү сезем дейт. Ата энеме эч нерсе бере албай атам. На самом деле сиз эмне кыла албайсыз? Ата энеңизге бере албай атасыз эмес, сиз ата энеңиздин сүйүүсүн, мээримин ала албай атасыз. Ата эненин мээримин, сүйүүсүн алыш үчүн сөзсүз түрдө акча керек деген баягы түшүнүк, установка мээге кирип калган. Все. И ошондо сиз на самом деле акчанын аркасынан чуркап албай, на самом деле акча таап атасыз, бирок берекеси жок болуп кетип атат, акча жетпей атат, постоянно жетпей атат, постоянно нехватка денег деген, постоянно акча жетпейт, хронический. Бул мага баягы ата эненин сүйүүсү, мээрими жетпей калган деген сөз. Особенно апанын, энеңиздин, өзүңүздүн апаңыздын сүйүүсү, мээрими жетпей калган, мен ошону баягы акчадан издеп атам деген сөз. Безопасность, про то же самое. Безопасность деген эмне? Баягы внутренний. Бул безопасность каякта пайда болот? Сиз апаңыздын курсагында жаткан кезде эле
мындай болуп калышы мүмкүн да. Мисалы, балким апаңыз ошол учурда сиз боюнда бар кезде стресс болгон, ойлонгон, кандайдыр бир жашоосунда кыйын окуялар болуп аткан ошол мезгилде. Балким аборт кылдыргысы келип жүргөн, балким төрөгүсү келген эмес. Кээ бир айтат да, жок, мен желанный ребенокмун, мени канча жыл күтүп жүрүп монтип төрөп алышкан депчи. Желанный ребенок деген эмне? Демек, вот мындай да, бизде бул илгертен эле кылган нерсе. Бала үй бүлөнү сактап калат. И баягы тоже это что? Это стресс. Вот бала төрөсөм, мен үй бүлөнү сактап калам. Бала төрөсөм, күйөөм кетпейт. Понимаете? И ошондой ой менен баягы айым төрөп атат, а вы про безопасность. Безопасность жок ал жакта. Понимаете? Ошон үчүн сиз безопасность издеп атасыз ал жакта. Вы ищете вот эту безопасность где? В деньгах. Как не издейсиз? Ар жактан издейсиз, бер жактан издейсиз. Барып күйөөңүздөн издейсиз баягы эне бере албаган сүйүүнү, мээримди, айымчылыктан издейсиз. Кагылып согулуп барып акыр аягы барды келип акчага такалып калат да, безопасность. И ошондо сизде акча бар болсо, какой-то сумма, то сиз өзүңүздү спокойно сезесиз да. Мисалы, бир нерселерди алыш керекпи, там үйдө продукты алып жок калдыбы, у вас тревога начинается, баарын алып келдиңиз, чөнтөгүңүздө 0 акча турса деле, но вы чувствуете себя спокойно. Акчаңыз бир аз барбы, бир аз акча пайда болду, минимальная сумма акча пайда болду, хотя сизге, допустим, сизге бир 30 000 сом керек, но сиздин чөнтөгүңүздө бир 300 сом же 3 000 сом пайда болду. Все, сиз өзүңүздү уже спокойно сезип каласыз. 0 сом турганда, эч жакта эч акча жок болгондо сизде баягы тревога көтөрүлүп баштайт. Ачка калам, өлүп калам. Вот непонятный состояние көтөрүлө берет да. Бир нерсе болуп кетсечи, анан больницага барыш керек болуп калсачы, айтор ар кайсы ойлор келип баштайт башыңызга. Бир аз акча пайда болду, все, баягы стресс акырындык менен түшүп баштайт. И баягы уже 30 000 болуп эле калат. Чөнтөгүмдө бир аз акча бар, все нормально. Значит, жашайбыз. Все. Вот отсюда идет безопасность. Баягы апаңыз сизге базовый безопасность баягы төрөлгөндө эле все, баардыгы жакшы, мен сени коргойм деген сезим болгон эмес. Бессознательно баягы подсознание түшүп калган нерсе. И ошондон сиз акчадан безопасность издеп атканыңызды болушат. Акчам болсо мен өзүмдү жакшы сезем. Акчам болсо. Понимаете? И ошондо сиз акчага эмне деген гана маанини киргизип салып атасыздар. Өтө көп нерсени акчага киргизип салат адамдар. Өтө жөнөкөй тил менен айтканда. И ошондон издей бересиз. Вроде бы хотите денег, а на самом деле сизге акчанын кереги жок. На самом деле сизге совсем башка нерсе керек. И ошон үчүн сизге баягы сиз каалаган суммада акча келбейт. Анткени адамдын 80% подсознаниясында кандай программа жаткан болсо, баягы 3 жаштан кийин кеч дегенде эле китеп бар го. Баягы баланын 7 жашына чейин формировать этиш керек деген нерсе бар го. 7 жашына чейин, 5 жашына чейин эмнени киргизсең, кийин балаңдын жашоосу ошондой болот дегенчи, баягы фундаментти куюш керек деген. Сизде уже фундамент курулуп калган. И ошол фундаменттин негизинде сиз азыр жашооңузду жашап атасыз. Акыл эсиңиз менен прекрасно түшүнүп атасыз, что ооба сизге ошол сумма акча керек, буга кылышым керек, муну алышым керек, максаттарды коюп атасыз, целдерди жазып атасыз, там кандайдыр иш аракеттер кылып атасыз, бирок дагы деле ошол суммада акча жок сизде. Дагы деле ошол максатыңыз жок сизде. Анткени на самом деле сиз акчаны каалап эле сиз башка нерсени издеп атасыз акчадан. И дагы мындай нерсе болушу мүмкүн. Страх. Акча барабар өлүм. Просто связь болуп калган ошондой. Качандыр бир учурда подсознанияңызга ошол нерсе кирип калган. Чоң акча же болбосо акча барабар өлүм. Мисалы, сиздин кичине кезиңизде ушундай историялар болгон. Жөнөкөй эле бир айымдын окуясын айтып берейин. Атасын кичинекей кезинде алдап кетишкен экен, чоң суммада акчага баягы 90 жылдары бизнес кылып барам деген жерден акчасын узатып жиберген экен. Өлтүрүп кеткен экен да ошол жерден атасын өлтүрүп акчасын алып кеткен экен. И получается, ал кызда азыр мүмкүнчүлүгү бар. Магазин иштетет, дагы дополнительный бизнеси бар. То есть уже бул көптөн бери келаткан бизнес да. Анан мага бир жолу келди да. Мага ошо наставник болуп бер, иштешели депчи. Окей, хорошо дедим, иштешели давай. Канча миң акча каалап атасың? 50/50 иштешели, сен мага мындай жол көрсөтүп бер деди да. Канча жыл мурун болгон окуя. Макул дедим. Канча миң акча каалайсың десем, мага запуск кылалы деди да. Окей, хорошо дедим. Сен мага жардам бер деп. Канча миң акча керек десем, мага 10 киши болсо болот дейт да, 500 сомдон дейт. Я говорю, окей, мен сени запуск кылайын, 2-3 жума жүрөйүн, 1 ай жүрөйүн. 2,5 миң сом алыш үчүнбү дедим да.
2,5 миң сом үчүн мен сен менен 1 ай көрүшүм керекпи? С утра до вечера сени запуск кылып атпайбы? Понимаете, человек боится больших денег. Чоң акчадан качат ал адам. Болбосо база бар, бизнес бар, уже иштетип атат. У нее все получается, мындай сонун кетет да ишичи. Любой эмнени баштасын, алып кете берет. Ар кайсы жактан мындай адамдар өздөрү келе берет, өздөрү алат. Айтор ушундай жолдору ачык, бирок чоң акчаны өзү кармай албайт. Келет акча 20 миң, 30 миң, все алып туруп товарга салып салат. Акча келдиби, бирөө сурап келдиби, ага берип салат. Айтор монтип эле сливать эте берет да акчанычы. Эмне үчүн? Анткени она боится этих больших денег. Чоң акчадан коркот ал. Азыр чоң акча мага келе турган болсо, менин да өлтүрүп кетет, мен өлүп калам. Ошондо чоң акча барабар өлүм. Связь пайда болуп калган. Все, маани ошол жака кирип кеткен. Чоң акча бул өлүм деген сөз. И баягы кредит темасы да ушул жакта. Эмне үчүн адамдар өзүнүн кандайдыр бир максатына жете албай, ошону баягы чогултуп ала албай, материалдык бир нерселерди кредитке алат. Кредитке, рассрочкага алат, анан бөлүп ай сайын төлөйт. Там тоже страх денег. То же самое. Чоң акча барабар өлүм. Азыр могул акча мага келе турган болсо, өзүмдүн акчам боло турган болсо, мени өлтүрүп кетет. Значит, мен эмне кылышым керек? Значит, мен чоң акча кармабашым керек. Значит, мен банктан алам, баягы каалаган нерсемди алдым, все. А банкка почтен төлөй берем. Бул эми карыз темасынын бир эле бөлүгү да. На самом деле карыздын психологиясы бул өтө чоң тема, өтө обширный тема. Аны айтып турсак аябай көп. И ошону менен эмне болуп калат? Баягы кредит пайда болду, все, кредитти төлөй берет адам постепенно. И акча барабар кредит деген связка пайда болот. Акча барабар кредит. Келген акча кете берет. И дагы бир нерсе, кредиттен адамдар эмнени издейт? То же самое. Баягы акчадан адам ата эненин мээримин, сүйүүсүн издейт. Нехватка жетпей атат да. Баягы эмоция жетпей атат. Апаңыздан сүйүүнү ала албай калдыңыз, мээримди ала албай калдыңыз, ошол жетпей атат. И ошол нерсени баягы сиз акчага киргизип койдуңуз да. Акчадан мен эмне алам? Ошол акча барабар апамдын сүйүүсү, мээрими деген связка пайда болдубу? Все, пайда болду, эмне кылышым керек? Мага ошол жетпей атат, не хватает. Мен бир жактан алышым керек. Каяктан алам? Банктан кредит алам, же болбосо бирөөнөн процент алам, рассрочка алам, неважно. Алдым, ошол эмоцияны я прочувствовала, мен ошого кандайдыр өзүмдүн бир максатыма жеттим, алдым. Байкасаңыздар, ошондой кредитке, рассрочкага алганда силерде баягы мындай состояние эйфории болбойт. Ошол алган оокатыңар үчүн мындай сүйүнбөйсүңөр. Андай эмоция болбойт. Эмне үчүн? Анткени сиздин подсознанияңыз баягы эненин мээрими, сүйүүсүн күткөн. И мондай менен алды, оптом бир алды, кредит менен алды. Баягы эмоцияны, мындай канча бир секундалык эмоцияны алды, все. Потом кайра кетти. И потом кайра эле бир нерсе жетишпегендей болот. И кайра эле баягы акча жетишпей баштайт. Нехватка кайра эле. И ошол эле кругта айланып жүрө бересиңер. И ошентип акчага, на самом деле, вообще акчага тиешеси жок эле маанилерди адам кирип калат да. И вот вам результат. В итоге же акчам жок, же баягы эненин сүйүүсүнүн мээриминин жок. И вы не понимаете, как из этого выйти. Почему не хватает, неге жетпей атат, аны кылам, муну кылам, эмнеге акчам жок, эмнеге кете берет деген суроонун баардыгы именно ушул жакка жатат. Акча само по себе акча, все, анда башка эч нерсе смысл жок. Акча жөн гана акча. Кандайдыр бир максатыңызга жетиш үчүн инструмент. Баягы сиз суу ичем десеңиз, сууну алып стаканга куюп ичкен сыяктуу эле инструмент. Акча бул стакан деп элестетиңиз. Сууну мындай иче албайсыз да. Неудобно ракайнан ичкен, же болбосо чоң кувшинде болсо кувшинден ичкен, куюп туруп ичесиз. Ошондой эле инструмент. А сиз ушул нерсеге, мисалы, могуну акча деп элестеткен болсо, буга ата энеден жетпеген сүйүү, мээрим, баягы свобода, баягы жашоо, өлүм, короче, баардык нерсенин баарын мен толтуруп салдыңыз да, тут забито. Бул стакан болбой эле, бул сиздин жашооңуздун маңызы болуп калган. Понимаете? И бул стакан сам по себе эмне кылганга жарайт? Только суу куюп ичкенге жарайт, все. Мунун башка эч кандай функциясы жок сизге. Ал стакан сизге сүйүү, мээрим бере албайт. Стакан сизге безопасность бере албайт. Стакан сизге свобода бере албайт. Понимаете? То же самое акча сизге эненин сүйүүсүн, мээримин бере албайт. Акча сизге свободаны бере албайт, безопасностьты бере албайт. Акча безопасность эсиңерде кайра туруп өлтүрүп кетсе, тонуп кетсе, это не безопасность, акча, понимаете? Дуальность, как жанын монетанын эки бетин караганда кандай чыгып кетет, акча сизге жашоонун маңызын бере албайт.
сизге жашоону бере албайт, понимаете? Акча барабар стакан деген пример менен карасаңыздар ошондо жүрөт да. И все. Ошондо биз эмне кылышыбыз керек? Баягы акчадан биз салып салган жөнөкөй мисал маанилердин баарын, смыслдын баарын чыгарышыбыз керек. Деп толтуралыңар мына смысл жизни, вот еще не хватает по жизни, свобода, вот абсолютно все. Толтуруп салдыңар. Эмне кылабыз? Бирден чыгарабыз. Так, акча бул безопасность деп ойлоп турмун. Нет, это не так. Так, акча бул, я думала, что это мама. Атам эмес экен. Акчаны атам деп ойлоп турмун. Атам акчада атам да эмес экен. Деп ар бир смыслду түшүнүп чыгарабыз. Чыгарганда акча уже сиздерге баягыдай эме көрүнбөй калат да, образ кадимдей өзгөрөт. Акчанын образын биринчи карайсыңар. Потом караганда, оказывается, бул жөн эле стакан турбайбы деген сыяктуу эле, бул акча турбайбы. Муну менен суйтсам болуп турбайбы, муну менен мону кылсам болуп турбайбы деген түшүнүк келет дагы, и ошол направлениеда иштеп баштайсыздар. Ошол түшүнүк келгенде сиздерде кадимкидей мындай жеңилдик келет да. Депчи. Акча деген жөн эле акча турбайбы. Эми муну кандай кылсак болот? Кантип биз акчадан өзүбүз салып алган баягы күтүүлөрүбүздү, орусча айтканда ожидание, өзүбүздүн кандайдыр бир акча бул тигил бул деген маанинин баарын кантип чыгарабыз? Кантип чыгарсак болот? Бул боюнча менде жөнөкөй разбор бар. Разбордун мааниси эмне? Негизи разбор деген эмне? Разбор бул мисалы сиз өзүңүз сознание менен түшүнө албаган, сознание менен бир нерсени акыл эс менен жеткире албаган, түшүнбөй аткан нерселерди подсознаниядан оңой бат алып чыга турган инструмент. Башкача айтканда, баягы подсознанияга биздин 80% бизди подсознание башкарып атат да. Бала кезде кирип калган, же чоңойгондо деле кийин эле кирип калган баягы установкаларды сыртка чыгара турган, жардам бере турган инструмент. Жөн эле отуруп мынтип ойлоно турган болсоңуз, сиз азыр акылыңыз жетпейт, мындай айтканда, акылыңыз менен ойлонуп жете албайсыз. Анткени ал жакта акылдын эмес, алга подсознание керек, ага түпкү сезим керек. Именно ошол түпкү аң сезимде жаткан программалардын баарын сыртка чыгара турган, анан ошол программаларды өзгөртө турган, так, акча бул безопасность эмес, акча бул свобода эмес деген сыяктуу мындай бөлө турган инструмент да. Ошол жактан баягы программаларды перезапись, перепрошивка, баягы негативный программа кирип калдыбы, подсознаниеңизде отурат, ошол нерсени кайра жаздырып чыга турган инструмент. Ошону разбор деп атайбыз жөнөкөй тил менен. Ал разбор 2 саат 43 мүнөттө болгон. Ичинде полностью теория бар. Мен силерге айтып аткан нерсени кененирээк ачып бергем. Анан практикасы бар. Ал үчүн сиздерге жөнөкөй эле 2 А4 лист эле ак парак керек, ручка керек и убакыт керек. Все. Башка эч нерсенин кереги жок. Видеону коесуздар, ушул эле YouTube каналда, закрытый каналда. И менин инструкциям менен кандай айткан болсом, ошондой кылып жасай бересиздер. Ал жакта орусча, кыргызча эки тилде тең түшүндүрүп берген, сөздөрүн айтып берген полностью. Готовый инструмент алдыңыз, жасадыңыз, кайталадыңыз. И ошондо сиз акчага баягы байлап алган бүт связьдардын баарын үзүп саласыз. Эң башкысы жакынкы 1 жума аралыгында канча суммадагы акча керек деген нерсени аласыз дагы, конкретный сумманы. Ошого разбор жасайсыз. Ошого кантип келсем болот. Уже сиз подсознание менен иштешесиз, мындай айтканда подсознаниедагы программаларды биринчи алып чыктыңыз, анан подсознаниянын жоопторун алып чыгып баштайсыз. Окей, эмне кылам? Акыл эс менен ойлоп жетпей аткан баягы эмне кылып акча тапсам экен деп жетпей аткан нерсени уже подсознание өзү айтып берип баштайт. Мындай айтканда, подсознание дейсизби, интуиция дейсизби, душа дейсизби, это все одно и то же. Өзүңүздүн ичиңизден баягы баардык жооптордун баарын сырттан изделбей, өзүңүздүн ичиңен изделет го. Жоопторду изделет го. Ошол жоопторду таап чыгасыздар. Андан кийин результаттарды алып баштайсыздар. Негизи бул разбордун баасын мен 10 000 сом деп койгонмун. Өтө чоң разбор, өтө объемный разбор. Бирок сиз бул разборду, эгерде ушул видеону акырына чейин көргөн болсоңуз, куттуктаймын. Бул разборду сиз өзүңүз абсолютно каалаган баада ала аласыз. Каалаган баа дегенде, вот канча сомго алганга мүмкүнчүлүгүңүз бар болсо, азыр 100 сомбу, 1000 сомбу, 5000 сомбу, там 500 сомбу, неважно, кандай сумма болбосун, кайсы суммага мына мен азыр ушунча акчам бар, ушуну ниет кылып жасайын, чындап ошо айгерим сага ишенип келип атам, мен мына монча акча бере алам деген болсо, ошол сумманы которуп, ошол разборго доступ алсаңыздар болот. Плюс еще кайтарым байланыш группа бар. Ал группада мен ар дайым кайтарым байланыш берип турам. Алып жасай бересиздер.
Бул разбордун эң негизги максаты мага пайдасы эмне? Мен бул жактан сиздерден чоң акча өндүрөйүн көрөйүн деген максатта эмес. Баягы психология аркылуу, подсознание аркылуу кантип өзүңүздөгү программаларды өзгөртсө болот деген жолду көрсөтүп бергим келди. Биринчиси, экинчиси бул өзүмдүн баягы жеке разборлорум бар. Менин жеке разборлорум 7.000 сомдон 15.000 сомго чейин турат. Анан көпчүлүгү түшүнбөйт. Окей, 7.000 сомго сен мага 2 саатта эмне бересиң? Мен ошо 7.000 сомду сага төлөйүн же болбосо 15.000 сом төлөйүн, мени 2 саатта эмне алып кетет? Что ты мне дашь? Деген суроо пайда болот ар бир эле адамда, 7.000 сом, 15.000 сом чоң эле акча да мындай караганда. И вот именно ошол менин жеке менен иштеше турган разборлордун форматын эгерде өзүңүз иштеп көргөндөн результат алдыңыз да, разбор деген ушул турбайбы дегенде түшүнүк алыш үчүн ошол максатта именно сиз каалаган суммага берип атам. Өзүңүз көрөсүз, результатын аласыз. Андан кийин уже результат көргөндөн кийин рабочий инструмент, иштеген инструмент болгондон кийин адам сиз дагы башка запрос менен келесиз. Окей, мен бир жумада бир 10.000 сом же болбосо 50.000 сомго запрос койдум эле, ошол акча келди. Я еще хочу. Мен эми 50.000 эмес, мен эми бир 200.000 же болбосо 500.000 такым келип атат. Мен эмне кылам? Деп кайра кайтасыз мага. И мен сизде ошондо уже баягы 7.000 сомдук, 15.000 сомдук разборлорду сатышым оңой болот. Ачыгын айтканда, вот эң башкы максат, чтобы сиздер ошол разбор менен таанышуу үчүн. Разборду эгерде мен мындай эле бере бере турган болсом, налево направо мындай айтканда тарата берген болсом, андан эч кандай результат болбойт. Анткени бекер берген баягы продукт эч кандай баалуулук болбойт, энергообмен болбойт и сизде результат болбойт. Ошондуктан энергообмен үчүн өзүңүздөр каалаган, чөтүңүздөргө чыгып келе турган, мүмкүнчүлүктөргө болгон каалаган сумманы которосуздар. Мен сизге разборго да доступ берем и плюс кайтарым байланышка да доступ берем. Алыш үчүн болгону мага WhatsAppка жазып коюңуздар. WhatsApp номерин мен мунун астына калтырып коем. Менин номерим, бир эле номерим бар, ошол номеримди жазыңыздар. Жеке өзүм жооп берем. Реквизиттеримди берем өзүмдүн. Реквизиттериңиз в принципе ушул эле номерге катталган. Бүт бардыгы. Кайрылуу ушул эле номерди реквизит кылып берем. Ошого которосуз. Мен сизге доступ берем. И аны жасайсыздар. Бул кандайдыр бир волшебная таблетка эмес, бул жактан иштеш керек болот подсознание. 3 саат десе аябай чоң көп убакыт көргөнүңүздөр. Где-то 1 сааты плюс-минус теория болсо, калганы уже практика. Бир отуруп жазсаңыздар, бир түшүнүп алсаңыздар, өзүңүздөр ар жагын уже оңойлоп алып кетесиздер. 3 саат эмне болуп өтүп кеткенин уже түшүнбөй каласыздар. Билбей да каласыздар. Ошо. Барыңыздарга чоң рахмат. Барыңыздарга ийгилик. Барлык суроолор боюнча, разборго доступ алуу боюнча мага бул жака WhatsAppка жазып коюңуздар.